ооба. Эми биз келгиле контенттер тууралуу сөз кылалы. Контент жана контенттин түрлөрү. Анан биз бүгүн контент планын жазганды жана контент календар түзгөндү үйрөнөбүз. Азыр. Контенттин түрлөрү достор, силерге слайд көрүнүп атабы? Ооба, көрүнөт. Контенттин түрлөрү булар билим берүүчү контент болот. Силер деген кээде бар го, англис тилин үйрөтүүчү же башка жана башка. Билим берүүчү контент, ал жака кирип силер билим алсаңар болот. Көңүл ачуучу контент, андан кийин маалыматтык контент, силерге маалымат берет. Азыр деген медиалардын баардыгы ошол өздөрүнүн дагы Инстаграмда баракчалары бар, силерге маалымат берет, учурдагы коомдогу болуп жаткан маалыматтык контент. Рекламалык контент, андан кийин сүрөттөгү контент бар, сүрөт дегенде ал дегенди билесиңерби? Азыр деген ошол кооз сүрөттөрдү эле коюп, анан кийин жакшы бир сөздү жазып коюшат, анан ошентип эле алардан катталуучуларга ал нерсе кызык болот. Жакшы мындай кооз көрүнгөн сүрөттөр, жакшы жазылган текст. Ошонусуна карап деле, сүрөттөрүнө карап деле алар деген катталуучулар болот. Өзүнүн дагы бир контенти бар, белгилүү бир контенти бар. Андан кийин self branding деп коет. Бул адам өзүнүн баракчасы. Мисалы үчүн силердин дагы башка бир бизнесиңер бар. Анан кийин ошол бизнесиңерге эле өзүңөрдү мен буга бизнесимде ошол эле баракчаны алып отура бербей, ал адам өзүнө дагы башка бир баракча ачат. Мисалы үчүн Кыргызстандагы бул нерсени кимдер көп колдонот? Силер Инстаграм, Фейсбукка кирип калсаңар, бир 2-3 ай мурда көп эле көрүп калган болушуңар керек. Тимур Файзиев деп аябай көп таргеттик реклама менен чыкчу. Байкаган эмес белеңер? Ооба эже, мен подписанамын ага. Аябай мындай мотивация берип турат го, ал жактан дагычы өзүнүн. Ал деген self brandingти колдонот. Ооба. Анын өзүнүн дагы Elite House деген өзүнүн эмеси, тиги тамдарды курат, анын өзүнчө баракчалары бар. Анан кийин аларда деген башка адамдарда ой пайда болот бардыгында, мунун кандай адам алып барат болду экен муну депчи. Анан кийин Тимур өзү ошол кечээ да айтты го, өзүнүн баракчасын башка адам эме кылат экен го. Ошол. Ал жөн эле мындай эле жөнөкөй эле маалымат берип калбастан, өзүнүн кыйындыгын адамдарды ишендирүүнүн жолун издеп, анан кийин ал деген азыр тренингтерди өткөрөт, Ооба. Адамдар мотивациялык сөздөрдү айтып турат. Мына мен Elite House'ун эмеси менмин деп аябай өзүнүн ар тараптан өнүктүрүп, адамдардын көзүнө көрүнүп, адамдардын ишенимдүүлүгүнө кирип турат. Self branding деген ошол. Ал дагы өзүнчө бир контент. Андан кийин сиздерде адамдарга көңүл ачуучу контент болушу мүмкүн, маалымат берүүчү контент болушу мүмкүн, билим берүүчү контент болушу мүмкүн, Андан кийин кандай гана контент болбосун, сиздер колдоно турган контент бул билим берүүчү контент жана рекламалык контент. Мисалы үчүн сиздер деген эмне жөнүндө? Мисалы үчүн бул жакта карайлы. Сулуулук, ден соолук боюнча сиздин контент ошондой болсо, сулуулук боюнча контент болсо, сиз болсо жазасыз. Сулуулук деген бул мындай дагы эмне деп жазышыңыз мүмкүн. Мисалы үчүн ар бир мамлекетте кандай кыздар сулуу, мисалы үчүн кыздарда чачы узун кыздарды мындай сулуу деп көрүшөт, билесиздерби? Чачы узун кыздар, көзү кара кыздар мисалы үчүн. Ал эми башка мамлекеттерде, кээ бир мамлекеттерде дүйнөдө ар кандай нерселер бар да, мойну узун кыздарды сулуу кыздар деп эсептешет экен. Ошолор сулуулуктун символу катары каралат экен. Ошол сыяктуу да кызыктуу маалымат бересиз экинчи күнү. Ал эми үчүнчү күнү сөзсүз түрдө сулуу болуш үчүн айымдар бетине кантип кам көрүш керек деп аларга үйрөтөсүз, маска жасаганды үйрөтөсүз балким. Ошол сыяктуу билим берүүчү контент. Анан рекламалык контент деген бул сиздин баракчадагы отурганда, эгерде сиз ошол бир сиздин товарды же кызматты башка адамдар сатып ала турган болсо, анда сөзсүз түрдө сиз алардын баасын жазып коюшуңуз керек. Биздин кызмат мынча сом турат, же болбосо сиздин товардын баасы мынча сом турат дегендей. Андан кийин сиздерге айткан бул self branding деп атпайлыбы? Ошол нерсе дагы жакшы таасир берет. Аны ошол бирок өзүңүздүн ошол баракчаңызга чогуу алып кетпей, ага өзүңүздүкүн башка баракча кылып, өзүңүздүн алып кетип жаткан ишиңизди же болбосо долбооруңузду өзүнчө баракча кылып ачсаңыз жакшы болот.
Достор, түшүнүктүүбү? Ооба, түшүнүктүү. Эми биз сиздер деген ошондой сиздер баракча ачтыңыздар. Эми сиздер болсо эмне тууралуу жазам деп ойлоносуздар, Эмне тууралуу жазам деп ойлоносуздар. Анан кийин посттордун рубрикасы деп бул жака жазып койгом. Мисалы үчүн мен сулуулук салонункун мисал кылып жаздым. Сулуулук салонункун жана ашкананыкын кафе деп коелу. Мынакей биринчи күнү сулуулук салонунда болсо ушул сыяктуу өзүңөрдүн мындай иштеп чыгасыңар достор. Мынакей мен ал сулуулук салонунун атын Бийкеч деп койгом. Бийкеч чач жасалголоо деп биринчи постуңарды чач жасалголоого арнайсыңар. Экинчи күнүңөрдү бул сулуулук салонунку достор, жакшылап көңүл бургула. Экинчи күнү болсо маникюр тууралуу жазасыңар. Бийкеч маникюр. Андан кийин үчүнчү күнү педикюр тууралуу жазасыңар. Андан кийин укладкалар тууралуу жазасыңар. Андан кийин чач боёо тууралуу жазасыңар. Чачты ушинтип ушундай эме менен боёйт. Жоксо чач боёо тууралуу, чач боёгондон эмеге чачка кантип кам көрүш керек, жоксо ушулар тууралуу жазасыңар. Андан кийин макияж тууралуу жазасыңар. Андан кийин силер өзүңөрдүн кардарларыңардан келген отзывдар барго, жакшы ой пикирлер барго достор. Ошолор менен бөлүшөсүңөр. Мисалы, андан кийинки күнү силер акция тууралуу ой бөлүшөсүңөр. Андан кийин өзүңөргө келген, дайыма келген кардарларыңар болсо, алардын уруксаты менен сөзсүз түрдө башка бирөөнүн сүрөт, видеолорун чыгарарда алардын сөзсүз түрдө уруксатын алып анан кийин чыгарышыңар керек достор. Ошол кардарларыңардын сүрөтүн чыгарып, биздин дайыма келүүчү кардарыбыз өзүнүн ушундай ою менен бөлүштү деп силер ошол кардар тууралуу жазышыңар мүмкүн. Андан кийин косметологдун кеңештерин берсеңер болот достор, эгерде ошол сулуулук салонундагы баракча болсо. Косметологдун кеңеши. Жай мезгилинде кантип кам көрүш керек, же беттеги мындай көйгөйлөр болсо андан кантип арылыш керек, кандай жолдору бар деген сыяктуу өзүңөргө бир теманы тандап аласыңар. Андан кийин Бийкеч косметика деп койгонбуз. Андан кийин эгерде ашкананыкы болсо достор, көрүп атасыңарбы? Шорпо, мисалы үчүн биринчи күнү шорпо тууралуу ошол шорпонун сүрөтүн киргизип, ошого алдына бир текст жазсаңар, андан кийин салат тууралуу жазасыңар. Андан кийин ысык тамактар тууралуу жазасыңар жана башка. Андан кийин сөзсүз түрдө көрүп атасыңарбы? Мынакей ашкана ашпозчудан 8 кеңеш дейт. Барменден 5 кеңеш деген сыяктуу. Ашпозчудан 8 кеңеш. Булар деген билим берүүчү контентке кирип кетип атат. Ана акциялар тууралуу, иш-чаралар тууралуу мына ушул сыяктуу кылып жазасыңар. Анан кийин буларды жазып атканда бизге сөзсүз түрдө хэштегтер бизге жардамга келет. Силер деген жанагы башкалар койгон хэштегти эле кое бербегиле да. Мисалы үчүн эмне деп коесуңар? Салон красоты деп көбүнчө азыр биздин эмеде чоң эмнелер дейли. Магазиндерби, сулуулук салондору көбүнчө өздөрүнүн иш-аракеттерин орусча алып барышат. Салон красоты деп жазып койсоңор, силерди деген эч ким таппай калат ал деген миңдеген, миллиондогон хэштег бар да салон красоты деп жазылганчы. Ошондуктан силер белгилүү өзүңөрдүн ошол өзүңөр гана колдоно турган хэштегди таап чыксаңар жакшы болот. Мисалы үчүн ар бир чыккан постуңарга достор, мисалы үчүн силер чач жасалголоо деген пост киргизсеңер, силер бул чач жасалгалаган постторго мына Бийкеч чач жасалгалоо деп киргизип коюшуңар керек. Же кааласаңар орусчасын жазасыңар. Анан кийин силерге келген достор, мени угуп атасыңарбы? Түшүнүктүү эле болуп атабы? Ооба, эже угуп атат, түшүнүп атабыз. Башкалар? Ооба, жакшы. Эгерде силерге чач бир гана, мисалы үчүн сиздерге мына Бийкеч маникюр бардыгын сиздер бардык постторуңузга хэштег коюп жазып чыгасыздар да, көрдүңүздөр, мына хэштег коюп жазып чыгасыздар. Мисалы үчүн мен кирдим. Мен силерге деген, мен силердин сулуулук салонуңарга мен тырмак жасатыш үчүн кирдим. Мага деген бул чач жасалголоонун, укладканын, макияждын мага кереги жок, мага бир гана маникюр керек. Ошондо силердин кардар силердин баракчага кирип, анан кийин ушул Бийкеч маникюр деген хэштегти башканда жалаң гана маникюрлар чыгып калыш керек достор. Ошондой маникюрлар чыгып калат да. Андан кийин мен ошол гана иштериңерди көрөм мен силердинчи. Мага тек чач жасалголоонун кереги жок, баягы эмеңерге кирип, баракчаңарга кирип баардыгын карап чыкпайм да. Мага бир гана маникюрдуку керек. Ошол маникюрдукун гана көрүшүм керек. Бул кардарлар үчүн дагы ыңгайлуу болот.
Ошондуктан бул хэштегдер ошон үчүн маанилүү. Анан кийин хэштегдин дагы башка маанисине түшүнүп болушуңар керек. Ошо башка адамдар дагы жазганда, ошо силердин дагы эмеңер чыгып калыш керек да. Силердин дагы ишиңер чыгып калыш керек. Анан кийин башкалар колдонгон эле хэштегтерди колдоно берсеңер, анда силердики артта калып калышы мүмкүн, достор. Ошондуктан өзүңөргө жакын нерселерди тандагыла, араларына ошол макул көпчүлүк колдонгон эле хэштегтерди араларына кошуп кетсеңер болот. Анан достор, билесиңерби же билбейсиңерби билбейм, 30дан ашуун хэштегти Instagram кабыл албайт, 30га чейин болуш керек. 30га чейин хэштегтерди жазып киргизе берсеңер болот. Анан ошол сыяктуу эле, мисалы үчүн ашкана, бул кафенин аты ашканабы, ошо ашкананыкы деле. Мисалы үчүн силерге кирген адам салат жегизи келбейт, жазып атканда силер ошол сөздөр менен жазылгандын баардыгын башка бунун ордуна башка символ койсоңор силерге антип тандап чыгарып бербейт. Мына бир гана ушул торчону койсоңор гана силер жазып чыгарган сөздөрдү башка адамдарга чыгарып берет. Ошон үчүн айтып атпайлыбы, мисалы үчүн бул жерге мынакей, бул деген силердин азыр посттордун рубрикасы болду, достор. Мынакей, биринчи күнү чач жасалгалоо жөнүндө жазып атабыз, экинчи күнү маникюр жөнүндө жазып атабыз. Анан кийин ошонубуз баардыгы бир жумуш, бир экранга топтолуш үчүн, мондай бир кылка топтолуш үчүн биз алардын алдына мондай хэштег коюп атабыз, могу торчону коюп атабыз. Көрүп атасыңарбы мынагуну? Ооба. Ошону койсок, силер бийкеш чач жасалгалоо деп, силер деген ушул хэштегти башка деле хэштег коесуңар, анан ушул хэштегти дагы биринчиге коюп, силер чач жасалгалооңорго дайыма ушул хэштегти коесуңар. Мисалы үчүн маникюрга силер чач жасалгалоо деген хэштегти кошпойсуңар буга, достор. Хэштег деген могул эмеси торжо турат, ошону кошосуңар. Анан кийин силер бир гана чач жасалгалоого ошол бийкеч чач жасалгалоо деп кирсеңер, силерге чачын жасатканга келген адам укладка, чач боек, макияждарды көргүсү келбесе, алардын ичинен издеп тапкысы келбесе, бир эле ошол бийкеш чач жасалгалоо деген хэштег менен кирет силердин эмеңерден, салонуңардан. Анан кийин силердин жумуштарыңар чыгат ушул хэштег менен. Инстаграмга келиби, достор? Ооба. Мисалы мен деле твиты анан кошки деген хэштегтерге жазылып алгам да. Анан ар кайсы эле киши киргизген эле просто ошондой болсо чыга берет да. Ким ошол хэштег менен киргизсе ошол эмеңерге чыгат. Азыр биз Instagram кошки деп коеюнбу? Азыр мынакей 3 миллион канча эме бар экен. 3 миллион ошо. Мынакей. Булар биз деген кошки деген хэштег менен жаздык, достор, көрдүңөрбү? Ушундай хэштег менен киргизген баардык публикациялар чыкты. Муну деген баардыгын бир адам киргизген эмес, муну деген ошол толтура адам киргизген ушундай хэштег менен. Мынакей. Анан силер дегенде айтып атпаймынбы, ошо башкаларга окшогон эле хэштегтерди кылбагыла, өзүңөргө тийиштүү, өзүңөрдүн салонуңарга, өзүңөрдүн ошол долбооруңардын атына жараша кылгыла. Анан кийин мисалы үчүн ошол сулуулук салону мисал кылдым. Достор, көрдүңөрбү? Ооба, эчкен. Бул жака маникюр деп жазып көрөйүчү. Мынакей, толтура хэштег чыкты. Эгерде мисалы үчүн жанагы бийкеч чач жасалгалоо деп ошол башкалар колдонбогон белгилүү эле бир хэштегти жазганда, бул жакка бир гана силердин эмеңер чыгат. Бир гана силердин публикацияңар чыгат. Мисалы үчүн жанагы эмелер деле болот го. Конкурстар деле уюштулат. Силер ушул хэштег менен өзүңөрдүн пост лентаңарга пост кылып жазгыла деп. Ошол хэштег менен аныктайбыз деп, достор. Мисалы үчүн силерге бирдей болуш үчүн дагы бир мисал көрсөтөйүн, достор. Мисалы үчүн мынакей.
Көрүп атасыңарбы, бул жакта баардык окшош хэштегтер, булар деген ошол хэштег менен жазышкан. Бирдей хэштег менен жазышкан. Ошондуктан ошолор бирдей сүрөттөр чыгып атат. Ошондуктан силер дагы өзүңөрдүн жасаган жумушуңардын бир тематикасын ошол бирдей бир хэштег коюп, ошол хэштег менен киргизип турсаңар, башка адамдар дагы ошол хэштегти басканда ошондой силердин бир кылка жасаган жумушуңар чыгат. Достор, түшүнүктүүбү? Ооба эжеке. Ооба. Эми жанагы силер достор, эми силер азыр коюп тургула. Бул жак эмне экен? Андан кийинки биздин темабыз посттун чыгуу убактысы экен. Азыр бул посттор тууралуу сөз кылалы. Андан кийин силер болсо айтып атасыңар, мен эмне тууралуу жасаарымды билбей калып атам, эмне кылсам деп атам депчи. Ушул сыяктуу достор, мынакей Алсу сиз деген китеп тууралуу, анан кийин Көйнөк тууралуу, Лоял деген жанагы кийим саткан дүкөн тууралуу кылып атасыз, ага деген сиз ушул сыяктуу сиз деген постторду бөлүштүрөсүз. Мисалы үчүн бир күнү сиз көйнөктүн сүрөтүн чыгарып, ошол көйнөк тууралуу маалымат берип, көйнөк мындай андай дебесеңиз деле, ошол өзүңүздүн өзүңүз сатып аткан көйнөктү чыгарасыз, анын баасын чыгарасыз, экинчи күнү рубашканы чыгарасыз, үчүнчү күнү шымды чыгарасыз. Андан кийин сиз деген ага деген пайдалуу катталуучуларыңызга андан кийинки күнү пайдалуу маалымат менен бөлүшөсүз. Мисалы үчүн, офиске кандай кофта тандаш керек, же болбосо иш чарага кийүү үчүн кандай көйнөк тандаш керек, кыздарга 5 кеңеш деп жазып коесуз. Мисалы үчүн, өзүңүзгө ушул сыяктуу постторду түзүп аласыз, постторду тизмектеп. Мисалы үчүн, адамдардын дагы өзүнүн өңдөрү болот го. Кара тору адамдар болот, сары адамдар болот, ак жумал адамдар болот, Анан ошолорго кандай өң жарашыктуу деген дагы кеңеш беришиңиз мүмкүн. Андан кийин биздин маникюр жасай турган адамыбыз бар экен, маникюр, жадыра маникюр деген теманы тандаптыр. Ага сизге болсо пост жазганда, мисалы үчүн бир күнү, экинчи күнү өзүңүздүн тырмак жасаган сүрөттөрүңүздү киргизесиз. Андан кийин пайдалуу кеңештер менен бөлүшүш керек болсо, тырмакка кантип кам көрүш керек деген темада пост киргизесиз. Анан кийин сиз тырмагыңызга кантип кам көрөсүз деп сиз аягында катталуучуларыңызга суроо таштаңыз, алар деген комментарийге жазгандай болуш керек да, жазышыңыз керек текстичи. Тырмактар тууралуу кызыктуу фактылар менен бөлүшүшүңүз мүмкүн. Жадыра, түшүнүп атасызбы? Ооба эже. Чач жасалгалоодо ошол өзүңүздүн чач жасалгалаган жумуштарыңызды киргизип, андан кийин чач тууралуу маалымат беришиңиз мүмкүн, кызыктуу маалыматтардан, пайдалуу маалыматтардан, чачка кантип кам көрүш керек деген сыяктуу. Анан кийин эгерде силер ушул нерсеңер ишке ашып, силер деген башкаларга кызмат көрсөтүп калганда, силер деген сөзсүз түрдө анын баасын, өзүңөрдүн кызмат көрсөтүүңөрдүн баасын, же болбосо өзүңөрдүн товарыңардын баасын сөзсүз түрдө жазышыңар керек. Башка адамдарга бул канчадан деп ойлонуп калышыңар керек. Алар силерге убагында жазганда, силер убагында кээде жооп бере албай калып, анан кийин ал кардар башка жака өтүп кетиши мүмкүн, башка адамдардан. Ошондуктан силерди кардарды кармап калуу үчүн силер ошол баардыгын кардардын оюндагыдай баасын дагы жазып, сапатын кошо жазып, эмне кылыш керек экендерин жазып, ушундай нерсе кылышыңар керек. Достор, азыр деген силер деген ой келдиби силерге? Ушулар жөнүндө жазсам болот экен деген. Ооба эжеке, келди ой. Сиздикинин эмеңиз эле, кандай эле темаңыз? Чач жасалгоо. Чач жасалгоо. Чач жасалгоо. Андан кийин сөзсүз түрдө хэштегтерди колдонгула. Керек болуп атпайбы? Эжеке, мага ой келди сиз айткандан кийин. Эжеке, хэштегтерди. Кандай дейсиз? Келиңиз, бирден сүйлөйбүз. Гүлбаржан, сиз сүйлөп атасыз, Гүлбаржан сиздики. Хаят экен, сиздики, Хаятты. Мынакей, ошондо сиз деген табигый чөптөрдөн жасалган дары-дармек да сиздики, Гүлбаржан, туурабы? Ооба.
Ошондо сиз деген кандай чөптөрдөн жасалат ал дарылар? Ошону деген сиздин кардардарга ал нерсе аябай кызык болот. Жөн эле сиз дары дармек менен жасалат деп койдуңуз. Анан аларда деген ой пайда, булардан кайсы дары дармектен жасалат кайсы чөптөрдөн жасалат болду экен депчи. Анан кийин сиз ошол чөптөрдүн баардыгын бирме бир жазып аларга дагы маалымат берсеңиз жакшы болот. Мисалы үчүн бул чөп мындайга жакшы. Аны байыркы эмеде бар го, жанагы ошол биз деген окуп көнүп калганбыз да. Байыркы замандарда же байыркы Египетте аны мондайга колдонгон, анан мондай болгон деген маалыматтарды эметип калабыз. Ошол сыяктуу дагы эгер маалымат тапсаңыз, ал маалыматтарыңыздын баардыгы чындык болуш керек. Чындык болуш керек. Анан кийин ошондой нерседе колдонулган, бүгүнкү күндө ал жаңы технология менен дагы колдонулуп атат деп дагы ошентип кызыктырып кетишиңиз керек адамдарды. Мындай чындык маалымат болуш керек биринчиден. Анан ал нерсени жакшы жаза билиш керек. Анан ошентип дары чөптөр менен жасалат. Анан кийин ошол кайсы дары чөптөр менен жасалат, ошолор тууралуу маалымат бересиз. Анан кийин кайра андан кийинки постуңузду, мисалы үчүн дары чөптөрдөн жасалган табигый дары дармек адамдын ден соолугуна зыянын келтирбейт деп жазып, анан кийин аны мисалы үчүн башка бир врачтардын эмеси болсо, башка врачтардын ошол дары дармек чөптөн жасалган пайдасы тууралуу, жакшы жактары тууралуу айткан дарыгерлердин, врачтардын сөздөрү болсо, ошону да кошуп коюңуз. Бирок ал нерсени деген ошол бул кыргыздын белгилүү бир врачы бул айткандай дары дармектер ушундай сиздердин ден соолугуңуздарга бир гана пайдасын тийгизет, ошол башка бир ооруну козгобойт деп. Мисалы үчүн көбүнчө бар го, башка белгилүү врачтардын видеолору бар да. Ушу дарыларды колдонгулар, ошолорду деле дарыларды сунуштурганчы, анан ошолорду киргизе элексиз. Ошолорду ылайыктап киргизесиз. Ошентип эме кылыңыз да, мен бул эмне жөнүндө жазсам болот эмес, ошентип ойлонуп, кайсы жактан жазсам болот экен деп баардыгын жазып алыңыздар, ошол посттордун рубрикаларынчы. Биринчи күнү бул компания тууралуу маалымат берсем, экинчи күнү бул тууралуу маалымат берем деп. Дары дармектер тууралуу маалымат берем, анын составындагы эмнелер бар экендигин айтам. Андан кийин бирден эметип чыгыңыз. Бул чөп буга дары, бул чөп буга дары деп. Достор, дагы суроолор барбы? Жок, Эми мен силерге айтып атпаймынбы, биз деген ушул посттордун рубрикасын аныктап алгандан кийин биз текст жазышыбыз керек болот, Ооба, эжеке. Текст жазышыбыз керек болот. Ал текстти деген адамдарды тажатып бербегендей, адамдарды кызыктыра турган, жакшы жеңил тил менен жазыла турган, терминдерди кошпой эле койгула, такыр кошпой эле койгула, адамдардын түшүнбөгөн терминди кошпой эле койгула. Ошондой нерсе болуш керек, жөнөкөй кызыктуу болуш керек. Анан кийин биз азыр мен силерге ошол текст жазганды үйрөнөбүз. Эми силерге маалымат берем, ушундай кылып жазасыңар деп, анан өзүңөр азыр бул текст жазып көрөсүңөр. Андан кийин силер менен жанагы посттордун чыгуу убактысы тууралуу сөз кылып коелу, достор, ага чейин, текст жазганга өтөрдөн мурда. Силер постту кайсы учурларда чыгарасыңар? Мен просто көбүнчө 17:05 чыгарам да. Саат 5-теби? Негизи ошого көнүп калгамда, ошондо жазыпчы. Анан ошого Ошо пост чыгарганда сөзсүз бир убакыт белгилеш керекпи? Азыр ошол тууралуу сөз кылалы. Сиз негизи кайсы убакытта чыгарасыз постту? Менби? Сиз? Мен ар кандай чыгара берем, карабайм да. Кандай чыгара бересиз, жакшы. Достор, мурда ушундай болчу. Силер саат ушундай белгилүү бир убакыттар бөлүнчү да. Себеп дегенде, силер качан азыр саат 8-де, мурда 8-ден 10-го чейинки убакытта киргизишчү, эртең менен 8-ден 10-го чейинки убакыт. Андан кийинки посттун 12-ден 1-ге чейинки убакыт киргизишчү. Андан кийин 6-дан кечки саат 6-дан 8-ге чейинки аралыкта киргизишчү. Жанагы азыр бирөө сурап өтпөдүбү, ошол белгилүү бир сааттарда киргизиш керекпи депчи. Мурда ушундай болчу, белгилүү гана бир саатта киргизиш керек болчу. Себеп дегенде, сиздин чыгарган постту сиз чыгарган маалда гана сиздин эгер ошол учурдагы болгон катталуучуларыңыз
ошол Инстаграмда болсо, ошол учурда гана көрүүгө мүмкүн болчу. А бирок азыр сиздин активдүү катталуучуларыңыз Инстаграмга киргенде гана сиздин пост көрүнөт. Андыктан бул мынакей, бул 8D анан 12D 6D деген нерсе көп деле маанилүү эмес. Маанилүү, бирок мурдагыдай маанилүү эмес достор. Азыр силер деген 3 күндөн кийин Инстаграмга кирсеңер деле силер ошол 3 күн мурдагы токтоп калган лентаңар силер киргенден баштап уланып кетет го. 2 күн мурда бул сүрөтүн киргизген деп баардыгын кайра чыгарып берет го. Ошолда азыр силер киргенден кийин анан кийин Инстаграмга кирген жаңы посттор көрүнүп баштайт. Мурда болсо силер качан кирсеңер ошол жерден гана уланып көрүнүп баштачу. Силер бүгүн кирсеңер силерге кечеки пост көрүнчү эмес. Азыркыдан улам кирген посттор көрүнүп баштачу. Анан кийин бул ошон үчүн бул сааттарды ошондон белгилеп калышкан. Адамдар эртең менен киришет, эртең менен жумушка кетип атканда, маршруткада отуруп алып көрүшөт, же болбосо өзүнүн машинасында отуруп алып көрүшөт, ошол сыяктуу 8ден 10го чейин, анан кийин 12ден 1ге чейин адамдар обед учурунда, түшкү тамактануу маалында көрүшөт. Инстаграмды ошондо ачышат. Анан кийин кечкурун ошондо киргизиш керек. Мисалы үчүн силер 8ге чейин киргизсеңер, адамдар кечинде кирип башташат. Анан кийин силердин дагы постуңарды көргөнгө ыңгайлуу болупчу. Анан азыр андай эмес. Бирок силер бир күндө 2-3 публикация киргизишиңер мүмкүн, 2-3 пост киргизишиңер мүмкүн достор. Анан силер аны деген адамдар качан Инстаграмга киргенде гана меники көрүнөт деп анан кийин үчөөнү катар менен чыгарып салбагыла. Алардын аралыгы бир 7-8 сааттан болуш керек, ар бир посттун аралыгы. Азыр адамдарды деген Инстаграмдан, Фейсбуктан деги эле социалдык тармактардан адамдарды кармап калуу кыйын да. Бардыгы эле силерде деле болуп болуш керек. Мындай көп маани бербей эле мындай бат-баттан эле өйдө жылдырып кете бересиңер же бардыгын жайма-жай карап чыгасыңарбы? Тез башкача өңдөр, бир башкача сүрөт болсо анан кийин ошол силердин мындай көзүңөрдү илип калат да, анан ошого бир аз токтоп анан кийин ылдый өтүп кетсеңер кайра өйдө жылдырып кайра көрөсүңөр, Ошондуктан силердин чыгарган постуңардын сүрөтү дагы адамдарды өзүнө тарта турган болуш керек да. Жөн гана башкалар киргизип эле азыр өзүн селфи эле киргизип бергендер азыр көп адамдарды кызыктырбай калды. Себеби андайлар көбөйүп кетти. Баардыгы эле окшош, анан кийин бат-баттан жылдырып кете берет. Ошон үчүн мындай өзгөчөлүк пайда кылыш керек. Адамдарды өзүнө кармап кала тургандай. Анан кийин еще дегенди баазы бичин ачып караганда, анан кийин жөн эле бир сөздөр болсо же бир жомок болуп атса, же бир нерсени тетиги алыстан баштап алсаңар, бир жакшы бир нерсени айткыңар келип атат. Бирок силер деген тетиги алыстан баштап алсаңар, аны окуп келатканча адамдар тажап кетет, анан кийин кайра чыгып кетиши мүмкүн да. Ошондуктан айта турган сөзүңөрдүн баардыгын кыска, нуска так кылып, ошондой нерсе кылышыңар керек. Андан кийин эми биз достор контент планын иштеп чыгабыз достор. Азыр ар ким өзүнүн контент планын 5 мүнөт иштеп чыксын, кандай постторду чыгарат. Бизи бир күндө 3 пост деп айтылат. 2-3 пост болсо депчи. Анан кийин мисалы үчүн силер бир айда 3 посттон чыгарсаңар эле, бир айда лентаңарга 90 пост жайгашып атпайбы? Анчалык деле менин кереги жок. Азырынча бирден эле пост кылып тургула, жакшы бир пост. Эгерде жакшы, салмактуу маалыматтар менен болсо, 2 күндө бир күндө бир пост болсо ылайыктуу болот достор. Ооба, силер деген силерде ноутбук барбы, жокпу? Же эмеңердин телефонуңардын заметкасына жазып койсо, саат мынчада бул постту киргизем, число бул, сааты бул, мен ушул постту киргизем деп. Күнүнө бир пост киргизсеңер, түштө койсоңор болот. Ал деген түштө кирген адамга, кечинде кирген адамга дагы көрүнөт. Контент календар деген ошол достор. Мисалы үчүн силер деген күнүгө 3 пост киргизе турган болсоңор, чоң компанияларды иштеп SMM болуп иштеп калсаңар, анда силер деген Excel'ден ошол жанагы ноутбугуңар болсо, кийинчерээк болуп калса, эметөргүлө мен силерге кантип түзүш керек экенин көрсөтүп коем. Же болбосо мен силерге документин деле азыртадан эле берип коеюн. Мындай нерсе болот. Число жазылат, анан кийин анын сааты жазылат жанына. Анан кийин саат канчада канча посту киргизесиз. Мисалы үчүн эртең менен саат 9да пайдалуу кеңештер тууралуу киргизсеңиз, саат 2
кардарларыңыз тууралуу маалымат бересиз, анан кайра кечки саат 8де дагы бир пост. Ошентип жазып коесуз. Контент календар деген ошол достор. Адашып калбаш үчүн. Баардыгы жазып туруңуздар, анан ошол контент планыңыз бар, контент календарыңыз бар. Мен бүгүн бул теманы саат мынчада киргизет экенмин деп анан кийин ошол жактан карап эле анан кийин жаза бересиздер. Азыр биз деген постторду жазайбыз. Бул жакта өзүңөр бир сыйра карап көрдүңөрбү, достор? Публикация Instagram деген жери бар. Ооба, ичке карадык. Караганбыз. Жакшы, жакшы. Карасаңар, анда ушул жакка кирели биз. Ушул жакка кирели. Мисалы үчүн силер пост жазып атканда, достор, өзүңөргө белгилүү бир өңдөрдү тандап алгыла. Ал дагы ашып кетсе 3 өң болуш керек. Өзүңөргө жакын өңдөрдү тандап алгыла, өзүңөргө жаккан ушул эмеңерди, постуңардын өзүңөрдүн табитиңерге туура келген, кайсыл өңдөрдү колдонсом менин постум дагы жакшыраак көрүнөт деген сыяктуу, достор. Анан кийин, мисалы кайсыны ачалы азыр коюп тургула. Кимдин постун жасап көрөлү, достор? Келгиле, кимдикин жасап көрөлү? Мага мотивация жасап бериңизчи. Мотивация. Мотивациядан баштайлычы, интересно просто. Мотивациядан баштайлы анда, Азыр бул жактан. Давайте выберем пастельные тона, такие нежные, не слишком яркие, а то они глаза режут. Мынакей бул жактан өзүңөргө жаккан, ылайыктуу нерсени тандайбыз. Келгиле, могуну жасап көрөлү. Сүрөт жакта велосипед менен тоонун үстүнө чыгыптыр. Ооба, эчке ошол дагы жакшы идея экен. Играй веришь деген сыяктуу. Келгиле, ошону жаза берели. Кыздар, микрофонуңарды өчүп койгойчу. Мотивация. Мынакей көрүп атасыңар, мен удалить группу эмес, удалить элемент кылам. Мындай болсун, мында удалить кылам. Биз ушу болгондой эле жазап койбой, бир аз өзгөртүшүбүз керек, достор. Мотивациянын эмесин өзгөртөлү, жазуусун. Ушинтип өзүңөргө жаккан эмени тандайсыңар, жазуунун стилин, достор. Чоңураак кылалы. Андан кийин дегенде бул жактан биз текстти дагы чечирейтип деген эмне. Өңүн өзгөртөсүңөр. Силерге мотивация деген эмне деп азыр мен силерге мындай кылайынчы, азыр силерге мынтип. Адамдар көзүнө мотивация деген сөз көбүрөөк көрүнүш керек.
Эгерде муну дагы чоңойтуп көрөлү, азыр кайсынысы жакшы экенин көрөсүңөр. Мисалы үчүн минтип чоң менен жазып койсоңор, көрдүңөрбү, жакшы көрүнбөй калат. Меники өтө эле чоң болуп кетти, бирок деген эмне дегенди силер кичинекей менен эле жазып койгон, кичинекей тамга менен, кичинекей көлөмдөгү, өлчөмдөгү шрифт менен эле деген эмне. Мотивация дегениңерди эле чоң кылып койгула. Силердин негизги сөзүңөр мотивацияда. Ошого басым жасашыңар керек. Адамдар мотивацияны көргөндөн кийин анан берки эмелерге да көңүл буруп, анан аны өздөрү эле окушат. Деген эмне дегенди азыр муну бир аз ылдыйраак кылалы. Мотивация деген эмне? Бул ак өңдү силер башкача кылып өзгөртсөңөр дагы болот. Бул жактан анимация да кылсаңар болот, достор. Мынакей болгону ноолорду тандабагыла, буларды жүктөй албай каласыңар. Мына. Же болбосо мына ушул жактан өзүңөргө ыңгайлуусун тандайсыңар. 5 секундтук. Феникс Мон тандайлы. Мынакей мотивация деген эмне? Мотивация деген эмне? Бул жактан силер сүрөтүн өзгөртсөңөр дагы болот, достор. Бирок азырынча биринчибизге ушул тура берсин. Андан кийин бул жерди көрөлү. Мынакей биздин посттун сүрөтү даяр болду, достор. Мотивация деген эмне? Дагы бул мотивация дегенди ар ким өзүнүн каалоосуна жараша бул жактан шрифттерди өзгөртө алат, түстөрдү өзгөртө алат, достор. Билесиңер аны, Ана силер өзүңөрдүн скачать этесиңер. Мынакей, скачать дегенди базабыз. Жүктөлдү. Силердин ушинтип телефонуңарга да жүктөлөт, меникиде да жүктөлдү. Эми силер муну мисалы үчүн бир эмеге жүктөп көрөлүчү. Мисалы үчүн азыр ушул сыяктуу кылып жазайсыңар, достор. Анан кийин мен силерге жанагы өзүңөргө жаккан өңдөрдү тандап алгыла дебедимби? Достор, угуп атасыңарбы? Өзүңөргө жаккан өңдөрдү анан кийин силер деген бул жака киргенде силер колуңардан келсе биз жанагынын болгон атын эле өзгөртүп жасап койдук. Анан кийин силер өзүңөргө өңдөрдү тандап алсаңар, мисалы үчүн бул жерде розовый менен бир аз кочкурураак розовый турбайбы? Силер ушунун эки өңүн алмаштырасыңар, анан кийин ушул жакта алганын болгондой эле жазап кое берсеңер дагы, мындай ар түрдүү болуп калат, анан кийин мындай иретсиз болуп калат да. Мисалы үчүн силер биз кайсыны кылып көрөлү? Мынакей, бул менен жанагы эмени тааныштыруу. Баракчанын ээси ким, ошол менен таанышуучу пост болсо, мындай кылабыз. Силер бул жерге өзүңөрдүн сүрөтүңөрдү коесуңар. Мынакей, бул жерди бассаңар, өзүнүн өңү өзгөрөт, достор. Мына бул жерди бассаңар. Мына минтип өзгөртө беребиз. Мындай кылып өзгөртө беребиз. Азыр кандай өңдөргө өзгөрөт экенин көрөлү азыр. Келгиле биз мала жашыл тандап коелу. Бул жанагы эмеге ылайыктуу болуп калат окшойт. Ушул сыяктуу жашыл өңдөрдү колдонсоңуз болот. Жанагы табигый дары чөптөрдөн жасалган дары жасаган Хаят компаниясы, фирмасы.
Башкалар дагы өзүңөрдүн тематикаңарга жараша сүрөт тандасаңар жакшы болот. Мынакей. Анан кийин силердин ошол посттун баардыгында ушул гана өңдөрдү колдонсоңор жакшы болот достор, жакшы көрүнөт. Башаламан болбой, мисалы үчүн биринчи постуңар ушундай жашыл түстөгүлөр менен болсо, балким эртеңки күнү сары, анан кийин бүрсү күнү розовый ошентип аралаштырып кетпегиле да. Бир өңдү тандап алгыла. Эгерде силер ушул бул жерден биз өң тандап атпайлыбы достор, мынакей. Бул жерден биз өң тандап атабыз. Мынакей. Белгилүү өңдөрдүн эмеси бул жакта турат. Силер мындан башка дагы өң тандайм десеңер, баягы логотип жазып атканда көрсөткөмдөй, бул жерди басасыңар. Анан кийин интернетке кирсеңер, өзүңөр жаккан цветтин өңүн жазып ошол интернетке жазсаңар, ошол өңдүн коду кандай деп жазсаңар, силерге ошол жактан код чыгарып берет. Анан кийин бул жакка силер ошол кодду жазасыңар, жазып киргизесиңер бул жерге достор. Негизи эки эле өң тандасаңар жакшы болот. Ошону постуңарда мына Canva'га кирип силер деген посттун дизайнын жасап атканда ошол эки гана же болбосо ошол 3 гана өңдү колдонгула. Эки өң тандагыла, анан кийин бирөөсүн ак эле кылып коесуңар, ак же кара. Ошол жака киргенде силер бул жака өңүн алмаштырып кирип атканда бул жерде белгилүү өңдөр бар. Көрүп атасыңарбы өңдөрдү, цветтерди? Бул цветтерден башка цветтер дагы тандайбыз десеңер, цветтерге киресиңер. Новый цвет дегенди тандайсыңар, минтип киресиңер. Анан кийин бул жерден деген эмелер да каалаган өңүңөрдү минтип тандап алсаңар болот да. Анан силер болсо өзүңөргө жаккан өңдү бул жактан таба албасаңар, анда интернетке жазасыңар. Ушул өзүңөргө жаккан өңдүн атын жазып, ошонун кодун сурайсыңар, Google'га эле кирип жазасыңар. Анан ал жерге силерге толтура өңдөрдүн кодун чыгарып берет. Анан ошол жерден өзүңөргө жаккан өңдүн кодун билип алып, аны өзүңөргө көчүрүп алып, анан кийин могул жерге эле, могул код турган жерге эле өзүңөрдүн жактырган өңүңөрдүн кодун жазып койсоңор, ошол өң чыгып калат. Мисалы үчүн бир эмени жазып коеюнчу, эмнени жазып коеюн. FF4 ушинтип жазасыңар достор. FF4 F анан 00. Басканда мына ушул өң чыкты. Андан кийинки өңдү жазып коеюн. FF A анан 500. Андан кийин ушул өң чыкты. Мындай болсо. Көрдүңөр, жашыл, анан жашыл сымак, анан кийин сары жакшы жарашпай калды достор. Ошондуктан мен ушул мойдон эле коюп коем, мындай мойдон эле. Анан бул жерге өзүңөрдүн сүрөтүңөрдү коесуңар, бир жакшы чыккан сүрөтүңөрдү. Анан кийин бул жерге жазабыз. Мисалы үчүн таанышканда деген эментип мындай таанышалы деп эле койбой, башкача бир кызыктуураак кылып да жазсак жакшы болот го дейм. Ошол азыр көпчүлүгүнө таанышалы. Элди өзүбүзгө тарта тургандай кылыпчы. Элди өзүбүзгө тарта тургандай кылып. Же болбосо мен мынтип койдум. Мен киммин деп, же болбосо мен тууралуу 5 факт деп. О себе деп жазып мүмкүн. Мен эжеге баягы фантадан пирог жасоо дебедим беле? А сиз фантадан пирог жасоонун билесизби деп жазып койду, жасам деп ойлоп атам да. Фантадан ошондой кылсаңыз болот. Анан азыр бул деген жанагы баардыгыбыз өзүбүздү тааныштырып эме кылып атпайлыбы? Анан ошого эме болгон да. Сиз деле бул жерге ошол фантанын сүрөтүн коюп, анан ал жерге жакшынакай сүрөттү коюп, пирогдун сүрөтүн коюп, анан сиз фантадан пирог жасаганды билчү элеңиз деп койсоңуз жакшы болот. Через эже можно сделать на картинке надпись о себе, а посттун өзүндө болсо о себе рассказать. Ошол адамдар бул ошол өзү жөнүндө айтып бере турган болсо, бул жерге өзүңүздүн сүрөтүңүздү койдуңуз. Бул деген өзүңөрдү тааныштыруу үчүн эменин варианты болуп атат да, посттунчу. Ушинтип жазсаңар болот деп көрсөтөм. Албетте өзүңөрдүн фантазияңарга жараша кирип жазасыңар. Ошондо жазганда келгиле таанышалы, таанышуу деп жазып коелу, башкачараак кылып. Мен киммин же мен тууралуу 5 факт деген сыяктуу, ооба, мен киммин же болбосо мен деп туруп эле неме 3 точка койсок, мен постко улап кетет элек да. Азыр. 3 шекит.
Эми болду, точкалар эми даана чыкты. Мен деп анан кийин могул жердеги актын сүрөтүн өзгөртөбүз. Мен деп койдук. Анан кийин ошол постуңардын башталышында тыктап жазып койгула. Менин атым бул деп баштабай, мен тууралуу 5 факт де. Анан мен бул жактан төрөлгөм, бул мектепти бүтүргөм дегендердин кереги жок, достор. Угуп атасыңарбы? Ооба, эжеке. Ооба, эжеке. Жашооңордогу негизи гана нерселер жазылат. Так. Мен биринчи факт деп өзүңөрдүн негизги факт жазгыла. Ушундай болгом. Экинчиси мен бул эмени ушундай кылып ачтым. Үчүнчүсү өзүңөр тууралуу факт билесиңер да, өзүңөрдү жакшы анализдеп чыгып, өзүңөрдүн кызыктуу болгон жериңерди алып, башкалардан эмнеңер менен өзгөчөлөнөсүңөр ошол сыяктуу алып, анан кийин ошону жазып койгула. 1, 2, 3, 4, 5 деп пункттарга бөлүп, ортолоруна көп дагы быжыратып эмелер, смайликтерди көп кошпогула. Мынакей ошол сыяктуу. Анан кийин бул жерден эмне кылабыз? Биз жүктөйбүз бул жерге өзүңөрдүн сүрөтүңөрдү коюп, жүктөй берелиби? Силерге болобу? Да, өзгөртүүчү дагы кайсы жерлерин өзгөртөт элеңер, достор? Дизайн жазып атканда ушул дизайнды. Эжеке, өзүбүздүн сүрөтүбүздү кантип келебиз бул жерге? Өзүңөрдүн сүрөтүңөрдү жанагы мындай кылып келесиңер. Сүрөтүбүздү кантип Бул жерге мынакей могул белгиленип атпайбы? Ушуну мынтип удалить кыласыңар. Удалить группаны эмес, элементтери удалить кыласыңар. Көрдүңөрбү? Сүрөт өчтү. Сүрөт өчкөндөн кийин эми силер деген өзүңөрдүн мынакей бул үстүдө, бул жерде кичинекей болуп эметип турат. Азыр мен страницаны кошуп алдым азыр. Нататып кылабыз. Силердин деген эмеңер турат. Плюс деген жазып турат, достор. Силер ошол плюсту бассаңар, бул жерге могул силердин шаблон, загрузки, фото деген жериңер турат, элемент деген жерлериңер турат. Ошол жерден фото дегенди тандайсыңар. Фото дегенди тандаганда, азыр фото дегенде бул Инстаграмдагы нерсе тандалып кетти. Ишо дегенди басканда өзүңөрдүн телефондогу сүрөттөрүңөр чыгат, достор. Фото пленка деп. Бир постко киргенде телефондон кирип көрдүңөрбү? Ооба, эжеке, кирип атабыз. Ошондо фото пленка деген жер турат. Ошол жерден өзүңөрдүн телефонуңардагы өзүңөр түшкөн сүрөттөр ошол жерде камтылган болот. Азыр деген мен муну мындай кылайын. Мындай кылып азыр. Бул жактан биз силерге бир сүрөт коюп көрсөтө берейин. Мисалы үчүн эмне кылалы? Бул кыздын сүрөтүн же бул кыздын сүрөтүн алалыбы? Мынакей. Бул кыздын сүрөтүн алып, достор, силер деген могул жерде ашыкча жерлери турат го. Ошол жерлерди минтип кезип койгула. Алардын кереги жок. Мынакей. Минтип кезип, бул жерге жайгаштыралы. Дагы кезип коебуз. Мына достор, өзүңөрдүн сүрөтүңөрдү ушундай жол менен алып келесиңер. Ушул сыяктуу кылып, анан кийин жүктөйбүз биз аны. Биз деген эмени тандап отурбуз? Биз деген платный версиясын тандап отурбуз. Биз мындай болгондо бизге төлөөчүнүн эмеси чыгат. Жок, кетти.
болгону бул жердеги кара сызыгы бир аз көрүнүп калыптыр, ал анча деле байкалбайт экен. Мына достор, ушундай кылдык. Силер ушул сыяктуу кылып өзүңөрдүн постуңарга ылайыктап, эмне тууралуу жазышыңар керек, ага кандай дизайн кылышыңар керек, ошону жазгыла. Мен сүрөткө тарткандарды Инстаграмга киргизейин десем, тунук тартылбайт, анан тунук тартып жакшына көтө турган программалар барбы, приложениялар Play Market'te? Антип тарткандар сиздин көбүнчө өзүңүздүн телефондон көз каранды болот го дейм, телефондун камерасынан. Анан болгон сиз ага деген эффект берип коючу эмелер бар, программалар бар. Аны дагы өзүнчө бир күнү сүрөттү кантип тартыш керек деген теманы балким понедельник күнү өтөбүз. Ошондо силерге айтып өтөм. Сүрөт менен кантип иштеш керек экени тууралуу, адамды кантип тартыш керек экени тууралуу. Мына Хаят деген дары-дармек саткан компания, ал деген кызыл сары өңдү тандап алса болбойт достор. Ал деген өзүнүн ишин ал өңдөр чагылдырбай калат. Жашыл өңдөрдү тандаңыз. Табият жашыл өңдөрдү тандаңыз. Дагы ошол сыяктуу достор, түшүнүктүү болду, өңдөрдү тандаган. Ооба эжеке. Эмени иштедик, Canva'дан дизайн жасаганды иштедик, анан кийин үйрөндүк. Достор, дагы такшалып дагы үйрөнгүлө. Эми жанагы сторис үчүн видео даярдоо, жанагы Supa деген программа бар. Supa.ru. Мен бул жерге жазып коем, азыр ошону көрсөтүп берейин, достор. Достор, көрсөтө берейинби? Эжеке, ноутбук бар десеңиз, анан ноутбуктан эмне кылышыбыз керек ага? Ноутбуктан эле сиз деген могул эмеге кирип эле могул Canva деп жазып кирдик, Instagram деп жазып кирдик, могул Google'га жазып кирдик го. Ооба. Ошол сыяктуу эле сиз деле Supa.ru деп жазып киресиз. Supa.ru деп жазып киргенде мына моундай чыгат. Анан силер деген сөздү регистрациядан өтүшүңөр керек. Регистрациядан өткөн жанагы ошол мейлуңар менен же Gmail почтаңар менен достор, Анан ошол почтаңарды жазсаңар, оңой эле, силер көп эле жактан регистрация кылып жүрөсүңөр. Андан кийин силерге ссылка кирет, ошол ссылка менен кирип, анан кийин кире берсеңер болот. Мен деген мындан регистрациядан өткөм, азыр кире берейин мындай кылып. Экраныңыз көрүнбөйт атат эчке, бирок баягы сторис үчүн видео даярдоо деген бойдон турат. Көрүнбөйт азыр коюп турган. Эжеке. Неме, Supa.ru'ну мен таптым, баягы жасаса болот экен го. Видео конструктор сайте видео деп турат го. Эмеденби Play Market'ten таптыңызбы? Ошол утканын сүрү бар экен го. Chrome'га кирип издесе чыгат экен. Азыр мен башына өтөйүн, мынакей. Силер киргенде мына ушундай болот. Создать видео кыласыңар. Анан кийин бул жактан силерге варианттар чыгат. Лучшие шаблоны дейт, реклама, анонс. Мына бул жерге сторис деген чыгат. Силер дагы өзүңөрдүн баракчаңардагы стористи жандуу кармашыңар керек. Ал жака деле кызыктуу маалыматтар менен бөлүшүңөр керек. Себеби силердин баракчаңар активдүү болуп турат. Мынакей сториске киребиз. Мисалы үчүн немеге бул посттун кайралып калып экен. Мына кулинария деп атпайлыбы? Мына бул деген жандуу видео. Азыр силер буга Нурпери эже? Айтыңыз. Азыркы Supa.ru деген приложениябы, ошол сайт. Ал платныйбы же бесплатный болобу? Платный дагы бар, бесплатный дагы бар. Ал да Canva сыяктуу эле. Ошону силер бесплатныйын алып колдоносуңар.
О, жерде деп жазып көрөлү. Жерде мынакей. Анан достор, мынакей биз бул эмени басканда, мен муну токтотуп турайын. Пауза кылып туралы. Биз деген бул деген басканда бул жерге көрүп атасыңарбы? Бул жакта биздин жазууларыбыз турат. Анан кийин текст деген жерге келип калды, достор, силерге көрүнүп атабы? Жайкы ушул жерге өзгөртөбүз. Жайкы арзандатуу. Ооба, эжеке көрүнүп атат. Жакшы. Арзандатуу. Арзандатуу. Биз деген мунун эмесин шрифтин кичирейтели, мынакей размер шрифта деп ылдыйында жазылып турат, достор, мынакей. Ушул жерден эле ылдый кылып коебуз. Ылдый кылып коебуз. Жайкы арзандатуу. Бир аз муну алып мындайраак жылдыралы, ортороок, мындайраак кылып жылдыралы. Мунун эмесин бул караны бир аз чоңойтолу, мындай кылып. Себеби арзандатуу дегенибиз биздики көбүрөөк тамга менен жазылган үчүн бир аз патпай калып атат. Мунун шрифти бир аз чоңойтолу, мындай кылып. Анан кийин бул дагы адамдардын көңүлүн дагы көбүрөөк буруш үчүн бул жерде көрүп атасыңарбы, свет деп турат. Ошол светти, ак светти биз сары светке эметип коелу. Сары өңгө өзгөртүп коелу, ошол жакшыраак көрүнөт. Арзандатуу. Анан кийин ылдый жылдырганда бул жерде окей деген жер бар, ошол жерди басып коебуз. Арзандатуу. Скидка до дегенди бул жерге келип 50%га чейин. Биз аны кичинекей эле менен жазып коебуз го дейм азыр. Пайызга чейин. 50%га чейин. Биз болсо га менен 50'nin ордун алмаштыралы. Мунун шрифтин кичирейтели. Достор, мынакей ушинтип мындай көбүрөөк кылсаңар, өзүңөр дизайнын өзүңөр жакшы билип каласыңар, анан кийин чейин дегенди бул жерге коелу. Эжеке. Ол. Жанагы приложениянын атын эмне дедиңиз? Кайсы приложениянын? Не деп аттыңыз эле, ушул неменикин? Истористикин. Же Canva'ныбы? Истористикин да? Ушул Suparu, анан кийин мен силерге историяга да кантип жеңилирээк түрүн дагы үйрөтөм, достор. Ал ошол эмеде видео учурунда, аны. Видео сабагында. Жайкы арзандатуу 50%га чейин. Мына ушинтип өзгөртсөңөр болот. Азыр Pitch кетти. Достор, анан бул жерден мен силерге айттымбы? Бул жерден скачать деген жерди басабыз, достор. Анан мына бул жерде сгенерировать деген жер бар экен, мынакей бизге жүктөлүп атат.
Азыр жүктөлгөндө мунун чоң экранга кылып көрөлү. Азыр. Эмки сабакта достор биз деген текстти кантип туура жазыш керек экендигин үйрөнөбүз. Силер деген посттун планын түздүңөр, анын дизайнын жасадыңар, анан кийин ага деген ошол ичине текст жазыш керек да. Ошону кантип туура жазыш керек экендигин үйрөнөбүз. Чоң рахмат. Достор, да сурооңор барбы? Жок эжеке. Жок эжеке, рахмат. Анда эмесе биз сабагыбызды жыйынтыктай берели. Эртең дагы көрүшөбүз, Саламат алыңыз. Жакшы кабыл ама.